Assalamualaikum bizde saatlarda ve oğladım benim sabahımızda hemen esen çıktı rana matua hukkaulaca naik kete kalkuselim var sulana lapanatna hütna kasna öflahlı kasna öfnaz Allah kapat. Бул 3,5 жаштагы Али аттуу бала аккан оорусуна чалдыгып калыптыр. Bana salam. Men ayıp getem tutsabab. Amanesen ayıp göreyim. Allah akbar, sen ayıgıp ket. Bana Allah razı olsun. Tağıtırdım başka salansın onu götüret Babam küçük bağırda dayak fılat gezin. Aile çoktu. Balam ömrünü saktap kalış için neler kakına barbayt kesik aile çokmuşum. Ayrım döllerden yardım sırap. Çoğun mekembelerine barıp onların jetekçilerinden yardım sırağımga çeyin barıp da olsun. Sen kim yarattın? Allah akçalar. Bizga kim yordam beradi? Allah akçalar. Ay maşallah. Ali, пока. Assalamu alaikum. Башсон клиникасында сиздердин тиштериңиздерди дарылоого даяр. Биздин клиникада чоңдор жана 4 жашар бөбөктөрдөн жогору кызмат кылынат. Бизге кайрылган ар бир пациенттерге өзгөчө көңүл бурулат. Биздеги жогорку билимдүү врачтардын тажрыйбасы 5 жылдан жогору. Биздин клиникада орус, кыргыз жана өзбек тилдеринде сүйлөйбүз. Катталуучуларыбыз үчүн дарылоо үчүн кеңеш берүү жана рентген акысыз. Бизде арзандатуулар жана ар кандай кызыктуу оюндар өтүп турат. Биздин дарек метро Достоевская Самоточная 17А көчөсү. Биз метрого болгон 2 минутта. Бардык суроолор боюнча ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. 8915 444 80 52. Тишиңиздин сактыгы биздин камкордугубузда. Биз сиздерди күтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Бишкек шаарынын чет тарабындагы жашаган айылдарга келдим азыр. Бул 3,5 жаштагы Али аттуу бала аккан оорусуна чалдыгып калыптыр. Ата-энеси азыр Батырде жашап жатабыз деп мени бул дарекке чакырды. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Кантасыздар? Жакшысыздарбы? Эмне сүйлөшүп аткансыздар, Жаңыдан эле сүйлөшүп, эме болгондой. Бул жака келип алсаңыздар. Мен атым Мирлан, бұл балабыздың аты Али. Али ол ушинтип 3,5 жашта аккан оорусуна чалдыгып калып, ушундай акыбалга келип калдык сыноого. Мына жактан тартышым керек экен. Айнектен жарык болуп калды мындай. Биз больницада жаттык онкологияда, анан кайра повторный болуп калып, азыр Турция өлкөсүнө жөнөтүлөт. Мен өзүм 38 жаштамын. Алинин апасы болом. Мындан улуу дагы 19 жашта кызыбыз бар, анан 12 жашар балабыз бар. Бул кичинекейбиз, көпүрө күчүгүбүз. Балам 2018-жылы төрөлгөн, 10 сентябрда. 2020-жылы декабрь айында эме болуп калды. Аккан оорусуна чалдыгып калдык. Больницага барсак, балам слабыйлашып, шалдыра эле. Оорунун белгилери ошондой болот экен. Бутум ооротат, баскым келбей атат деп. Денелери көгөрүп элеккен. Али, канча жаштасың? Сүйлөй алабы Али? Сүйлөйм. Канча жаштасың, айтып койчу. Айтып кой. Üstten inşallah Türk'ü çıkardık. Ой, молодец, 3-төмүн, иншаллах 4-кө чыгам дейт. Ким үйрөткөн бул сөздөрдү? Сиздер үйрөткөн окшойсуздар, а? Himalata men. Sen oynay alasыңбы, ойноп атасыңбы?
Балдар менен ойнойсуңбу? Дейт. Бул кантип ушундай ооруп калды да? Аккан оорусуна чалдыгып калды. Буга чейин кандай болчу? Канча болду ооруганына? Төрөлгөндөн кийин Кудайга шүгүр жакшы эле болчу. Балам 2 жашка чыккыча 2 жаштан өткөндөн кийин ошо жана антип ооруп калды. Үйдөн биз ойлодук башында ошо грипп эле болуп атса керек депчи, температура берип, ушундай эме болду да. Слабыйлашып, балам шалтырап, тамак ичкиси келбей. Ана биринчи буту шишиди. Ана бутун травматтануу үчүн третьеский больницага алып барсак, бутун кайра алып бизе гипсте берип коюшту. Андан кийин бир жумадан кийин чечип, экинчи буту шиши баштады. Анан ошондон өзү шектенип, анан общий анализ берсек эле ошол жерден онкологияга барып десе ошо аты эме болот экен, онкологияны укканда эле аябай жаман эмеде болдук. Көптөр бизде абаксытышты, онкологиянын врачтары аябай жакшы билет. Ошол жака барсаңар, может мындай жакшы анализ болуп калат депчи. Просто ага чейин жеткичекти эле өзүңөр эме кыла бербегиле деди. Анан бардык, больницага барсак, ошо анализ тапшырдык, көрүп ошо аккан оорусуна чалдыгып калыптыр балаңар деди. Острый лимфобластный лейкоз болуп айтылат экен, врачтын тили менен айтканда. Кыргызчасы аккан экен. Неме өзү кандай сезип жатат өзүн? Балдар менен ойнойбу, буга чейин кандай болуп жүргөн? 1 жашына эле болуп жүрсө керек, сүйлөйт экен. Баары жакшы эле, химия алганда ушундай раковый клеткалар, асып кеткен клеткалар жабылат экен, бага химиянын немеси мененчи. Анан химиянын күчү менен. Анан химия тараганда бул кайра шалдырап, кайра эле баягы немесине калыбына келе берет экен да. Анан азыр пока химия менен жашап атабыз да. Анан эми азыр бунун айына канча леченияда болуп турса керек, канча акча кетет? Үй бүлөнүн сиздердин да үйүңүздөр жок экен. Каражат жагынан кандай болуп атат? Өзүңүз айтып берсеңиз, эмнеде иштейсиз? Мен өзүм таксовать этем. Аренда машина алып. Анан каражат азыр ушу Турцияга $85,000 сурап атышат. Пересадка костный мозгагачы. Анан азыр бизде элден чогулган бир $10,000 тегерегинин акча чогуп калды. Негизи өзүнүн балкычта ата-энебизден алган үйү бар. Ошол экин да сатыкка койдук. Ал өтүп кетсе дагы элибизден дагы жардам болуп калса, ушу балабыздын кайдыгы караган эбизге кайрылат элек. Али уулубузга колуңардан келишинче жардамыңызды берип коюңуздар суранабыз. Биз буга чейин ошо мен жолдошум таксовать этчи, мен болсо кадимкидей Шведияда иштечимин, азыркы эме ошондой болуп калды го жумуш негизи. Шведияда иштеп, Кудайга шүгүр, элдин артында эмес, астында эмес, ортосунда эле жашап келатканбыз. Өзүбүзгө жетчи. Анан азыр ушинтип балабызды деген бул жактан болбойт. Турцияга барып, пересадка костного мозга кылдыргыла деген ал жакта врачтар менен сүйлөшсөк, ушу $85,000 кетет деди да. Анан анчалык чоң суммада каражат биздин өзүбүздө жок болгондуктан кайрымдуу кыргыз элибизден жардам сурадык. Ушуга чейин дагы шүгүр Аллахыма кандай десем, боорукер инсандарыбыз көп экен, ушу фондторго кайрылдык, фондтордон чогулду, ошентип азыр $10,000 тегерегинде доллар турат. Анан ал менен деле кете албай атабыз, жетпейт экен. Азыр Туркияга барганга эме болду да. Канча $65,000 деп атасыздарбы? Бир эмеге кайрылсак ошо $85,000 деп башында айткан, андан кийин ошо арзаныраак дагы барбы деп клиникалар менен сүйлөштүрүп, тааныш аркылуу эместек $65,000 кылып бере алабыз дешти. Донор өзүңөрдөн болсо дейт да. Анан донорлукка ошо текшерет экен өзүбүздү, бир туугандарын, анан бизди ата-энесиненчи. Анан биздики совпадать этип калса, анда ошо 65 кылып беребиз дешти да. Совпадать этпей калса, анда башка эмеден издейт экен донор. Бул ата-энесиники деле, бир тууганыкы деле 100% туура келип калышы бир Кудайдан экен да. Балаңарга салам.
Bana salam. Men ayıp getem tutsabap. Amanese ayıp göreyim. Tamam. Rabbana nefitne gazne eflaklet kasne yakınarına onlarla Allah var, sen ayıp ket. bana Allah razı olsun. Негизи мынтип элди журттан кайрылып калабыз деп ойлобосоңуз керек, Qanday dedi oyunuzun? Anta öyle olmayız biz. Tağdırın başka salgan sunonu götüret kesin. Babam için bağırda da yapılat kesin. Aile çoktu. Balam ömrünü saktap kalış için emniyelerge gana barbayt kesin aile çokmuşum. Kayrım delden yardım sırap. Çoğun ekemelerine barıp onların jetekçilerinden yardım sırağıma çeyin barıp da olsun. Boruke dağı Müslüman Kırgız bir tuğandarımız şu yardım beri atışat kolundan gelken. Урматтуу көрүүчүлөр, экран астында турган Элсом Сбербанк карталарга өзүңүздөрдүн атаганыңыздарды салып койсоңуздар болот. 3,5 жаштагы Алиге салымыңыздарды кошуңуздар. Аккан оорусуна чалдыгып, Кудай буюрса чет мамлекетке барып ийгиликтүү дарылоо жүргүзүлүп келсин. Кудай кааласа, сиздердин да кайрылыңыздар. Çoğun rahmat sizge de bizden önümüzdü elge jetkirip tartip beratkanızga çoğun rahmat adı. Kırgız elime şu jalpı musulman bir tuğandarga gayrılıp ketetilim. Şu açayın yardım berip geldingizler dağı şu balamdın butuna turup ketişine salımızdardı koşup bizge yardımınızdardı berip koysoңuzдар деген ötünücüyüz var. Barınızdarga rahmat. Allah razı olsun. Ali gel. Берке, Ali. бул мен менен учашты келип алба. Кандай? Tamam. Салам деп койчу да. Ой, молодец. Мына акылы көп экен да. Сен атың ким? Ali. Али. Сен бата берип койчу кана. Кана бата бериши. Акылың көп экен го, бата берчи. Rabbana nefitne kasne eflaklet kasne yakınarına onlarla Allah akbar. Молодец, молодец, молодец. Yandan yapılması kızım Ben sulanam. sulanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mesleğiniz yaxşı görüyorum. Meselemde şaşırım. Ай, молодец. Акылы көп турбайбы? Аң сезиминин өөрчүшү абдан жакшы болуп атыптыр, Sen kaçadasın? 3,5 жашта болгондон көп балдардан башкача да аябай эле түшүнөт. Чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөбүз бул менчи. Анан кийин таң калып өрүшөт мынар канчада депчи. 3,5да деп эгер ат эмесин баягы кыргызчылык кылып өйдөрөк айтып коебуз да көзү тийип эме болбосун депчи. Түшүнөт. Биз чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөбүз. Sen kaçadasın Ali? İnsanlar Çok kat aytsın. 3'te mi? üstten sallah dört kaçıram. Sen kayak oynasın? Düz saat sal kaldırma. Турцияга Залкар досума деп, Залкар деген ошо чогуу жаткан балада кеткен пересадкага. Кудайга шүгүр азыр жакшы экен, абалы күнүгө сурап ошо. Залкар канча жашта экен? Залкар ошо 4-тө го дейм, мындан улураак. Алдагы аккан оорусу менен Аккан экен. оорусу менен ушундай эме болчу. Ошо дос болуп алдыңбы Залкар менен? Диагноз ушунук болчу, анан азыр Кудайга шүгүр ошо чалып, сүйлөшүп турабыз, анан ошол жакшы жаңылыктарды укканда кадимкидей сүйүнүп калабыз да. Анан ошол жакка барабыз дегенбиз да, Залкар лечение алган жакка барабыз, досуңа барабыз деп анан азыркыга чейин айтып берет ушу. Турцияга барам, Залкар досума барам деп көп айтат да. Sen kim жараткан? Allah akçalar. Bizga kim yordam beradi? Allah akçalar. Ay maşallah. Жакшы тарбия берип атасыз балдарыңызга. Саламатта калыңыздар. Али, пока. Assalamu alaikum.
Ай, молодец. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда турган 3,5 жаштагы Али аккан оорусу менен ооруп жатат. Турцияга ийгиликтүү дарылоо иштерин жүргүзүп келүү үчүн жалпысынан $65,000 ашык акча каражаты керек болуп жатыр. Экран астында турган реквизит шоттор, телефондор турат. Ал жакка атаганыңыздарды түз эле өздөрүнө которсоңуздар болот. Жана ошондой эле телефон номерин да жазып койдум. Байланышып, эмне муктаждыгы болсо жардам берсеңиздер болот. Саламаттаңыздар. Чоң рахмат.